Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул жолу биз бүгүн 4-август күнү Токио Олимпиадасынын финалында кескиле турган кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова менен япониялык Юкака Кавайнын ортосундагы беттешке карата мүнөздөмө берип өтөбүз. Бул күрөштө ким фаворит? Алдын ала божомол кылып көрдүк. Андыктан алдыңкы убакытта биз менен калып туруңуздар. Япониянын баш калаасы Токио шаарында өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын алкагында айымдар күрөшү боюнча 62 кг салмак чембирдигинде кыргызстандык балбан дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Япон өкүлү Юкака Кавайга каршы кескелет. Бул эки балбан буга чейин карьерасында жалпы 3 рет күрөш өткөрүп, анда 2 жолу Айсулуу, 1 жолу Кавай утуп алууга жетишкен. Ар качан бул эки балбандын ортосундагы эрөөл чоң атаандаштыкта өтүп келет. Алгач 2019-жылы жазда Азия чемпионатынын финалында кезигип, Айсулуу биринчи бөлүктө 6-1 эсебинде утулуп келе жаткандыгына карабастан, акырында жеңишти илип кетүүгө жетишкен. Андан соң ошол эле жылы күздө Астанада өткөн дүйнө чемпионатынын 8-1 финалдык баскычында туш келип, анда мекендешибиз экинчи бөлүктө 1-3 эсебинде утулуп жаткан жеринен атаандашынын далысына таза басып, утуп алууга үлгүргөн. Ал эми акыркы жолу бул эки айым былтыр Азия чемпионатында кайра кездешип, күрөш 1-1 эсебинде дээрлик жыйынтыкталып бара жатканда, Айсулуунун кичине катасынан кийин Кавай жеңишти өз тарабына оодарып кетүүгө үлгүргөн. Эми мына бул мыктылардын жолу кайрадан кескелүүдө. Бул жолу эми Олимпиада оюндарынын финалында. Юкака Кавай болгону 23 жашта экендигине карабай, буга чейин көзгө көрүнөр жетишкендиктерге жете алды. Ал 2018-жылкы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынса, 1 жылдан кийин 3-орунду ээледи. Андан сырткары 1 рет Азия чемпионатын утуп алса, 1 рет экинчиге жайгашкан. Япония чемпионатынын акыркы жылдардагы талашсыз лидери. Айсулууга салыштырганда бою кыскараак, бирок ошол тулкуу боюн пайдалуу колдонот. Олимпиадада мекендешибиздин башкы каршылашы болот деп айтылып жаткан. Буга чейин Тыныбекова менен ар дайым тең ата күрөшүп келгендигин эске ала турган болсок, тилекке каршы бул иретте Айсулууга чоң коркунуч жарата алат. Кече күнкү күрөштөрүнөн алып караганда япониялык айымда финалга чыгуу салыштырмалуу оор болгондой. Себеби анын атаандаштары да улуттуураак болчу. Анткени менен Айсулуу өзүнө өтө ишенимдүү күрөш көрсөттү. Ири дүйнөлүк турнирлерде мекендешибиздин мындай күрөшкөнүн буга чейин деле байкап келгенбиз. Бирок бул жолу андан да жакшыраак көрүнүүдө. Ал менин жеке пикиримде физикалык жана моралдык жактан эң жакшы даярдыкта барганын көрсөтүүдө. Жарым финалда ушул жылы Европа чемпионат алган Ирина Каляденканы бирден менен кыйналбай утуп койгону буга далил. Себеби Каляденка Олимпиада оюндарында Айсулуунун башкы 3 атаандашынын бири эле. Ошондуктан япон балбан кызы канчалык мыкты болбосун, менин жеке пикирим боюнча Айсулуу бул күрөштө фаворит. Эгерде күрөштү өз көзөмөлүнө алып, атаандашынын партердеги аракеттерине жол бербей турган болсо, мекендешибизде Олимпиада чемпиону болуу мүмкүнчүлүгү жакшы. Себеби Кавай партерге алып келип ала турган болсо, нокаут ыкмасын Айсулууга каршы жакшы колдонуп жүргөн жайы бар. Эми эмне дейбиз? Айсулуу Тыныбекованын чемпион болушун Кудайдан тилек кылып суранып калалы. Себеби бул спортчубуздун Олимптен алтын алуу мүмкүнчүлүгү мындан кийин болбой калышы да ыктымал. Анын үстүнө биз 30 жылдан бери бул медалды күтүп келе жатабыз. Ал эми күрөш Бишкек убактысы боюнча кечки 18:10 чамасында орун алат. Аны сиздер Кыргызстанда болсоңуздар КТРК спорт телеканалынан көрө аласыздар. Ал эми мекенден сыртта жүргөн туугандарыбыз Live TV Check.it.ru тиркемеси аркылуу көрсө болот. Мына ушундайча урматтуу мекендештер, Айсулуу Тыныбекова жана Юкака Кавайнын беттешине карата кыскача мүнөздөмө жана балбандардын буга чейинки күрөштөрү жөнүндө маалымат берип өттүк. Эми муштумду түйүп Айсулууга көрмандык кылып олтуралы. Буйруса баары жакшы болот. Кыргызстан алга.